Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу президент өкүлү Алмаз Акунжанович. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар акчаны кантип сактоону, туура пайдаланууну жана көбөйтүүнү боюнча билими жоктугунан көптөгөн пирамидалык алдамчыга алданып, финансылык кыйынчылыкка келип, эки-экиден соттошуп, ушундай өтө көп көрүнүштөр биздин өлкөдө орун алды. Биздин элге азыр финансылык сабаттуулук керек, Алмаз Акунжанович. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн финансылык сабаттуулук деген сабакты жалпы мамлекеттик, жалпы эле мектептерге мамлекеттик программа менен киргизүүнү сунуштайм. Биринчи, финансылык сабаттуулукту жайылтуу үчүн окуу жайларда, жогорку окуу жайлары, орто окуу жайларда курстар өтүү керек. Финансы каражаттары тийиштүү бардык мамлекеттик органдар онлайн курстарды, бекер вебинарларды бардык аянтчаларда өткөзүп, элдерге жеткизүү керек. Бул биринчи боло турган кадам. Андан сырткары, андан кийин мамлекет өзүнчө программа кабыл алып, билим берүү министрү институттарга жана мектептерге тез арадан киргизип, бул финансылык сабаттуулукту жоюуга биз азыртан иш аракетти башташ керек. Финансылык сабаттуу бул деген келечек, күчтүү экономика, мамлекет өнүгөт. Ошондуктан урматтуу Алмаз Акунжанович, ушуну өкмөткө жеткизип, ушуну колдоп көмөктөшсөңүздөр, бул мезгилдин талабы. Экинчи маселе, азыр социалдык ар түрдүү медиа аянтчаларда көп катталуучу бар блогерлер ушул өзлөрүнүн катталуучулардын алдында өзлөрүнүн укуктук жана моралдык милдеттүү жана жоопкерчилигин сезиш керек. Алар туура реклама кыла берсин, бирок реклама кылган продуктуну мыйзамдуулугун, сапатын биринчи тактап, анан кийин элдерге рекламаласа, ал жагына мен каршы болбойм. Ошон үчүн азыр финансылык алдамчыдан башка дагы ар кандай түрлөрү, билесиз, мына кой берет, дарылар, ар кандай дарыларды рекламалап атат. Ушунун баардыгын азыр ушуну бир айрыкча жоопкерчиликтүү болгон ошо блогерлер дагы өзүнүн жоопкерчилигин элдин алдында сезиш керек. Ушуну айтып коеюн дегем. Рахмат, көрүңүз булганыңыздарга.